Мындан 100 жыл мурун республикалык деңгээлдеги орус тилинде улуттук гезит чыккан. Бул Кыргызстандагы эң байыркы басылма. Слова Кыргызстана гезити 1925 жылдын 23 мартында Батратская правда деген ат менен негизделген. Бир нече убакыттан кийин Крестьянский путь Советтик Кыргызстан деп өзгөртүлгөн. Гезит күн сайын 132 000 нускада чыгып турган. Слова Кыргызстана деген азыркы аталышын 1991 жылы алган. Бүгүнкү күндө гезит жумасына 2 жолу чыгат. Редакцияда азыр 18 адам иштейт. Биздин милдет мамлекеттик саясатты адамдарга түшүнүктүү жана актуалдуу кылып жеткирүү дейт басма үйүнүн директору. Осталась востребована на медиарынке республики, она знает. Республиканын медиа рыногунда талап кылынып жатканыбызга кубанычтабыз. Гезитти билишет, окушат жана жакшы көрүшөт. Аудиторияны кеңейтип жаштарды тартуудабыз. Азыр бул биздин коомдун негизги кыймылдаткыч күчү. Ошондуктан биз үчүн жаш муундун биздин басылманы окуганы маанилүү. Биз бир эле учурда 3 багытта өнүгүп жатабыз. Басма, сайт жана социалдык тармактар. Ошол эле учурда биз өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү жана стратегиялык ресурсубузду басма форматын сактап калабыз. Маалымат жана басма сөз күнүнө Слова Кыргызстана гезитинин 100 жылдык мааракесине арналган Кыргызстандын медиа мейкиндиги, учурдагы абалы жана өнүгүү багыттары аттуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын медиа форуму болуп өттү. Маданият министринин орун басары Марат Тагаев журналисттердин орду жогорулап жатканын баса белгиледи. Жаңы технологиялар, санариптор, жасалма интеллект айтышкан журналисттерди жок кылат деп. Тескерисинче журналисттердин ордун булар баса белгилеп жаткан учур. Анткени ушунчалык көп маалымат, кимиси калп, кимиси чын, айырмалуу эл үчүн, адамдар үчүн кыйын. Ал эми татыктуу, адискөй, профессионал, чынчыл журналист өзүнүн аудиториясына, өзүнө маалымат алган элге жоопкерчилик менен мамиле кылып жана туура маалыматты жеткизүүдө азыркы мезгилде башкы ролго чыкты. Иш-чарада Маданият министрлиги тарабынан медиа форумдун катышуучуларына, анын ичинде ЛТР мамлекеттик телеканалынын кызматкерлерине сыйлыктар тапшырылды. Сыргабек Семетеев эмгек жолун 2012 жылы ЛТР телеканалында оператор болуу менен баштаган. 2018 жылдан бери режиссер болуп эмгектенип келет. Ичиген Көчөрова 2011 жылы алгач рет эфирге чыгып, жагымдуу үнү, келбеттүү өңү менен таанылган. Кутман таң, өчпөс ысым, мен кыргызстандыкмын телегөрсөтүүлөрдү чеберчилик менен алып барып, таңкы эфирдин продюсерлигине чейин көтөрүлгөн. Каармандарыбыздын кубанычтарына ортоктош болобуз дейт Кичиген Көчөрова. Кыргызстаныбыз көп улуттуу өлкө болгондуктан, баягы улут аралык ынтымакты сактоо, достукту сактоо, мына ушул максат негизги биринчи орунда турат. Албетте биздин айрым жарандарыбызга мына жакында эле президенттик администрациядан чакырып акчалай сыйлыктарды алышты. Ал каарманыбыз Күрт улутундагы темир жолдо иштеген эжекен, көп жылдан бери иштейт экен. Аябай сүйүнүп, кубанч менен тең бөлүшүп келип бизге ыраазычылыгын айтып кетти. Андан сырткары бизде көп жылдан бери жашаган, Кыргызстанда туулуп өскөн бөлөк улуттагы мекендештерибиз атуулдук, граждандык ала албай жүргөн маселелер көп экен. Бул маселелерде дагы 4-5 кишинин баягы каалоосу арзып жүргөн ушу Кыргызстан жараны болсом деген тилеги аткарылды. Колубуздан келишинче өлкөбүздөгү болуп жаткан иштерге коомго аралашып, жардамыбыз тийип атат деп ойлойм. Менимче мен Кыргызстандын командасы жакшы иш алып барып атат, мунун жыйынтыктары көрсөтүп атат. Бул медиа форум өлкөнүн маалыматтык саясатындагы маанилүү окуялардын бири болуп, улуттук медианын өнүгүүсүнө жана журналистиканын жаңы багыттарын аныктоого салым кошту. Назгүл Чуроева, Адилет Алмазбеков, Бегимай Бейшебаева, ЛТР.